бул дача сууда кемчилик өтө көп. Бул иликтениш керек, такталыш керек. Себеби биздин ПВО деген войска бар. Биздин ПВО противовоздушный локаторлор жакшы иштегенде, жакшы анализ бергенде ал ким күнөөлөс ошондо эле ордуна коюп коймок. Биздин Кыргызстандын ПВОсу азыр төмөнкү деңгээлде десем биздин Миноборон таарынат. А Россиянын ПВОсу күчтүү. Ошон үчүн биз азыр Турция, Европанын ПВОсу менен займына болуп туруп биздин аэропортко, гражданский аэропортко, военный амелерге ПВОну күчтүү кылышыбыз керек. Ошондо жанакындай дача сууда дегенде кайгылуу окуя кайталанбайт. Мен тилегим эч качан кеч эмес, баары изилденип, мыйзам негизинде баары жазасын алыш керек. Канча кишилер белгиле кетти ошо жерден. Эмчекке баладан карыган кишиге чейин кеткен ошо жерде. Иликтениш керек. Садыр Жапаровго рахмат. Ошо иликтей иштеп неме кылганга. Туура эле кылат. Иликтениш керек. Куспагандарды кустуруш керек. Өзү айткандай. 3 жылдан бери канча президентти неме кылдык, бирөө да унчукпай кайта журналисттерди куугунтуктап атпайбы. Ал туура эмес негизи. Бул Кудай кут кылсын ушул Садыр Жапаровду. Баары жогун неме кылып атат. Кичине да болсо эл ичине түшүнүп калды кимдин ким экенин. Ошонун баарын баягы мурунку президенттер өздөрү кылганбы, же жигит башка немелер кылганбы? Ушу өкмөттүн ичинде эле карапайым эл билбей эле Кудай билет, ал может Отунбаева башка немелерби неме кылган. Ошонун баарын ачыкка чыгарыш керек. Мен айтарым ошол. Кыскасы, ар ким өзү кылган ишине жооп бериш керек. Ошол Ким болсо да. Ал мен Алчат Мурдагы президентпи же ким болсо дагы. Эми жөнөкөй жер анын колуна келбейт. Ошол. Күнөөлөр алыш керек да жазасын. Анан эмне жөнүнө жүрө бергендер болмок эле. Баягы күнөөнүн баарын жасап койсо анан билместен болуп жүрө берген болбойт да. Негизи болбош керек, жазасын алыш керек. Мен оюм ошол. Дачасы да учаскасы боюнча дагы. Ошол мен күнөөлүү аяк жасаган деле, тияк жасаган деле бар күнөөлүү да. Ошту жасадыбы же дачасын жасадыбы бар күнөөлүү да. Алыш керек. Мен оюм ошол. Өз карашым кандай болот эле аякты туура маселе болуп атат. Болду да. Анан азыр бир эле Кудай билбесе, андан бөлөк эч ким билбей калды. Анан аякта кыйын эле болду. Дача сууда аякка барам да мен. Аябай эле кыйын эле болду. Канча кишилер өлүп кетти акыштар. Ыяжа. Анан туура маселе болду. Эми ал ким эмесе да изилдеп чыкса жакшы болот делге. Жазасын алсын, ким күнөө кылса ошо жазасын алсын да. Жазасын алган жакшы. Элге деле жакшы багыштар. Канча кичинекей балдар калды. Канча кишилер кырылып кетти. Аны козгобой эле койсо. Ал өттү кетти, кайра козгоп, элдин тинчин алып калат да. Ал кездеги болгон окуялар унутулуп баратканда кайра ата-энелер ошол балдарын кайра эске салып, кайра эсине түшүрсө, кайра ата-эне эле кайгырган ишти болот. Садыр Жапаров жакшы иштеп атат, Кудай буйрса, элге чагып атат. Андан эч калыстык менен айтканда, абдан андан артык иштеген киши жок азыр. Чынын айтыш керек. Албетте иликтениш керек. Канча адам өмүрү өтүп кетсе, аны күнөөлөр жазасын алыш керек. Кээ бирөөлөр мисалы үчүн балдарын жоготкон, кээ бирөө үй бүлөсүн жоготкондор бар. Жазасын алыш керек. Бежаза ким калат? Бул дүйнөдө эмес, ал дүйнөдө да жазалайт. Туура алыш керек жазасын. Бирок аябай убакыт өтүп атат. Аягына чыкпай атат да. Иликтениш керек, толук ким күнөөлүү, ким кандай күнөө тартат. Эми мындайча айтканда жоопко тартыш керек.